биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түбүнө жетебиз. Так? Анын үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Таза боло албаса, мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционердин алдына чыгып алып, мен сенин түбүңө жетем деп айтат экен. Так? Мамлекетибизде, коомубузда бир дагы жанагы ОПГнын башчысымын, уюшкан кылмыштуулук топтун башчысымын. Же болбосо мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт дагы. Биз алар тыптый кылып жок кылабыз. Кайсыл айылдан, кайсыл жерден мен ОПГмын деп, же болбосо мен бандитмин деп чыккан адам болсо, акырын бизге билдирип койгула. Ошол түнү жок кылабыз. Ошол түнү эртесиге калтырбай жок кылабыз. Так? Пусть попробует азыр дагы бир положенец, бир жанагы смотрящий, мына чегараларда, алар буларда жүрүп алып, булар тигил ээн эркин, баягы эркин токойдун карчкырындай болуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек дагы, жөнөкөй пешине тери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Так? Азыр бандиттердин бардыгы, ОПГлардын бардыгы, баягы өзү арам тамак менен жашаганын бардыгы бай жашайт дагы, пешине тери менен малын багып, чөбүн чаап, жерин айдаган байкуштарымдын бардыгы кедей жашайт.